Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадамды базар жоқ каналы. Бүгін 20 май 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак-өргө конушуна турам туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Ак-өргөнүн эң түштүгүрөөк селекцияга жакын жеринде жайгашкан жери туғандар. Бул үйүбүздүн биринчи жолу сиздерге баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер селекционный көчөсү туғандар. Көпчүлүгүңүздөр билген. Ушул селекционный көчөсүнөн менен бул жерден Айдынкөл көчөсүнүн кесилишинен түндүктү карай басып барганда Акбуура көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарына карай жана бул жактагы конуштарга карай көптөгөн маршруткалар өтөт тугандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер бул чоң мечитке ориентир алып үй жагы карай барсаңыздар болот. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул көчө Акбуура көчөсү. Бул көчө менен дагы түз батышты карай чыгып кетсеңиздер 250 метрден кийин барып Алыкулов көчөсү жайгашкан. Ал көчө менен түз түшсөңүздөр Кирканстромго түшүп бара аласыздар. Анан бул кесилишкен көчөсү, бул жак Айдынкөл көчөсү болуп калат. Мына бул бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Мына бул көчө тарапта деле вишня багы жана чоң курулуш материалдарга даяр бир терек деле бар экен. Бул жагында өрүк жана башка бактар. Андан ары жерин аянты 6 сотук тугандар. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Киргенде бул жерге 2-3 машина баткыдай жер бар экен жана алды тарабы навес. Анан бул жакта чоң үй, бул жакта бир времянка мурда шейный цех болгон экен. Мына алып тарабынан көрүнүшү. Мектеп, садик, мечиттер жакын жерде жайгашыптыр, бар экен. Жөө эле барып келишет экен балдар. Суу, свет, канализация бары бар тугандар. Анан бул үй жөнүндө айтсам, узун турасы 10го 11 экен. Бышпаган кирпич саман менен бүтүрүлгөн тугандар. Свет бар, трехфазка, суу бар. Алар жөнүндө айттым. Анан бул жакта шойный цех катары иштеткен дагы бир буякта бөлмө бар экен, үйлөр. Мына ушул жакта алды тарабында толтура мына черешня багы жана башка көптөгөн бактар деле бар тугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Бул мына бул жакта мындай навес. Окей, навестин деле адам жүргөн жолдору, бул жактары стяжка болгон, бул жактын пол деле ылдый тарабы деле стяжка болгон тугандар. Окей. Бул короосунун көрүнүшү. Бул жол мен ушул жерге чейин болуп калат экен. Бул жагы үй ээсине караштуу. Үй ээси мо жалпы бул үй деле бир адамга караштуу болгон. Азыркы учурда ушул жерден бул жагыны бөлүп сатайын деген ойдо экен тугандар. Эмне маалыматтар калды? Ички тараптарını көргөзөйүн десем, бир аз ремонтко муктаж экен тугандар. Ички тараптарını азыркы учурда көргөзө алгам жок. Жана бул үйдүн арты тарабынан көрүнүшү. Ал жакта деле кошуна менен болгон аралык 1,5-2 метрдей аралык бар экен. Толтура бактар жана бул чөптөр болгонуга байланыштуу мен көргөзө алгам жок. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Эми баасы, бул жердин баасы $55,000 деп атышат. Бул үйдүн баасына сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырамыз, ону окуп сүйлөшүп көрүңүздөр тугандар. Ак-өргө конушу, конуштун түштүгүрөөк тарабы селекция көчөсүнө жакын жерде. Негизи боюнча бул жерлер Сокулук районуна караштуу экен. Бирок бул жерде эле Ак-өргө газ, канализация бары бар. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Жердин аянты 6 сотук тугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорту бар экен. Суу, свет, канализация бары бар. Ак-өргө конушу, баасы $55,000 сүйлөшүү болот тугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Кийинки чыгарышка чейин тугандар, саламатта калыңыздар.